Достор, мына ушундай үйлөрдү биз интернеттен гана көрөт элек да. Бүгүн мына ушундай Манас шаарында Достук кичи шаарчасында курулуп калды. Эгерде ушундай өтө сонун, компактный, тыпыйган сонун үйгө жашайм десеңиздер, мына ушул үйдү вариант катары көрүңүздөр, көрүп турасыздар. Бул жагында жашыл зонасы, коросу, бул жагында автоунаа коюучу жайлары, фасадты карагыла бир полный панорамный айнектер, достор. Кыскасы, мында бир чоң семья бар го, кеңири келип жашап турган абалда да. Бул жагында болсо сырткы казан ошоктору бар, көрүп турасыздар. Анан нар жагында ажатканасы жана топкасы ошол жакта бирге экен, достор. Анан кийин ушундай кирип келгенден кийин эле биринчи досум мына ушундай жактан тааныштырып коелу. Бул жагы болсо мини зал, достор. Баягындай азыраак коноктор келген болсо ушул жакка жайгаштырып сыйласаңыздар болот. Ал эми бул жагын сиздерге тааныштырып коелу, достор. Сизмена деп киргенден кийин мынакей өзгөчө стилдеги бул жер болсо холл, кухня, ушул жерден тосулат, достор. Бүт мебелдерден бери бүт бардыгы бар. Ал эми кирип келип эле оң тарапка бурула турган болсок, бул жагында болсо коноктор келгенде жайгашуучу бөлмө, зал, көрүп турасыздар. Бүт бардыгы өтө сонун бир детальдарга чейин иштелип чыккан. Потолок дагы бийик, достор. Анан кийин эшиктер дагы 2-30 жакшы эшиктер коюлган. Кирип эле оң тарапка бурула турган болсок, бул жагында болсо мына ушундай спальный комната, уктоочу бөлмө. Андан кийин бул жагында болсо санузел. Андан кийин эле бул жагында болсо спальный комната. 2 спальный комната, 2 зал, 1 санузел, достор, 1 холл, кухня бар. Бул жагынан болсо жанагы мини зал деп коюдук го, ошол жакка дагы кирип кетсеңиздер боло берет, достор. Анан кийин мына ушул жактарда көңүл буруңуздар. Бүт бардыгы өтө сонун бир ойлонулган. Холодильниктин местасы, бытовой техниканын местасы. Достук кичи шаарчасына үй керек болгон болсо, достор, биз адрести, достор, түшүндүрөбүз. Адрес боюнча айта турган болсок, достор, бул жак болсо Мелкамират, билесиздер да. Бекмат Осмонов көчөсү. Андан кийин бир аз жүрө турган болсок, Чайхана номер айдын деген бар. Андан дагы бир аз жүрө турган болсок, мына ушул мечит ориентирге алсаңыздар болот. Ушундан эле мечиттен өткөндөн кийин биринчи поворот солго буруласыздар дагы ошол жерде тикөө турат. Ошондон оңго бурулганыңыздар да катар 3-чү катардагы үй болуп калат. Бул жагында болсо Такта базар, ынтымак круговой жакка чыгып кетүүчү жак. Примерно ориентир катары мына ушул жерлерди алсаңыздар болот, туугандар. Кимге ушул локациядан кызыгып аткан болсоңуздар, чалыңыздар.